адилеттүүлүгү боюнча атагы таш жарган Азирети Умар радиаллаху анху азан окулуп жатканда мечитке жөнөп бараткан. Ушул убакта артынан бир жеткинчек бала жете келип, ылдам басып, аны ашып өтүп кетет. Азирети Умар радиаллаху анху баланын эмнеге шашып баратканына кызыгып, ичинен мүмкүн өтө зарыл иши же көйгөйү бардыр деп ойлойт. Анан дароо балага жете барып: "Уулум, тынчылыкпы? Кайда шашып баратасың?" деп сурайт. Азирети Умар радиаллаху анхуну тааныбаган жаш бала: "Мечитке бара жатам, ата" дейт. Азирети Умар радиаллаху анху таң калат. Себеби бала өтө жаш болчу. Азирети Умар радиаллаху анху таң калганын жашыра албай: "Уулум, сен али баласың, намаз сага парз эмес, мынчалык шашылуунун кереги жок" дейт. Бала Азирети Умар радиаллаху анхунун сөзүнө кошулбасын билдиргендей мынтип жооп берет: "Ата, бул иш чоң, кичине дегенди карабайт. Кечээ эле кошунабыздын бир баласы өлдү. Ал менден да кичине болчу. Өлүм деген чындык, элди кары жаш дебей бөлбөйт экен. Ошондуктан биз ар дайым ага даяр болуубуз керек. Анан дагы ушул жаштан баштап намазга көнө баштабасам, чоңойгон кезде кыйналып калышы мүмкүн.